Муфтий Максат Токтомушев кызматтан кетти. Кыргызстандын муфтии Максат Ажы Токтомушев отставкага кетти. Бул тууралуу Өздүк булактар кабарлады. УКМК 9 февралда муфтияттын башкы бухгалтерин кармап камакка алды. Ал финансылык мыйзам бузууларды жабуу үчүн УКМК кызматкерлерине $100,000 пара сунуштап берип жаткан жерден кармалган. Муфтият Ажыга баруучулар чогулткан акчаны процентке берип иштеткени аныкталган. Кечээ Максат Ажы Токтомушев Акипресске интервью берип, президенттин айланасындагы адамдар аны кызматтан кетирүүгө аракет кылып жатат деген эле. Булак Тараза Кийже. Зыяратчылардын акчасын пайдаланган УКМК муфтияттын бухгалтерин кармады. Муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар кошкон акчаны жеке каржы мекемелерине 100 миллион сомдон ашык суммадагы насыя кылып берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү өз максатына жумшап турган. Бул туурасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Каржылык операциялар ачыкка чыккандан кийин муфтияттын жетекчилиги УКМК кызматкерлерине табылган фактыларды жашырып, кошумча тергөө иштерин токтотуу үчүн $100,000 пара сунуштаган деп айтылат маалыматта. 9 февралда бул факты сотко чейин көндүрүшкө Кылмыш жаза кодексинин 328 беренесинин 3-бөлүгү боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Ошол эле күнү муфтияттын башкы эсепчиси УКМК кызматкерлерине пара берип жатып кармалып, УКМКнын убактылуу тергөө жайына киргизилди деп айтылат маалыматта. УКМКдан бул иш боюнча тергөө жүрүп жаткандыгы кошумчаланды. Булак Спутник Кийже. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу дайындалды. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу болуп Бактыбек Кудайбергенов дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Мыйзамга ылайык Бишкек шаарынын жаңы мэри шайланганга чейин Кудайбергенов Бактыбек Жапарович Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарып турат. Буйрукка премьер-министр Улукбек Марипов кол койгон. Бактыбек Кудайбергенов мурун Чүй облусунун губернатору болуп иштеген. Учурда 59 жашта. Өкмөт башчы Улукбек Мариповдун башка буйругу менен Эрмек Нургазиевди мэрдин милдетин аткаруучу катары дайындоо тууралуу чечими жокко чыгарылды. Белгилей кетсек, кечээ 9 февралда Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев өз арызы менен кызматтан кеткен. Анын ордуна Эрмек Нургазиев дайындалган. Бирок кийинчерээк президент Садыр Жапаров Нургазиевке байланыштуу бир катар доолор бар экенин айтып, мындай адам мэрликке татыктуу эмес деген пикирин жазып чыккан. Булак Марал ФМ. Конституция өзгөрсө да Садыр Жапаровдун 6 жылдык мөөнөтү кыскарбайт. Жаңы конституциянын долбоорунда референдумдан кийин жөнгө салынуучу жоболор камтылган. Ага ылайык президент учурдагы баш мыйзамда көрсөтүлгөн 6 жылдык мөөнөтү бүткөнгө чейин иштейт. Белгилей кетсек, сунуштаган конституцияда мамлекет башчы 5 жылдык мөөнөт менен 2 жолу шайланат. Өткөл жоболордун тизмеси 2021 жылы шайланган президент 6 жыл иштейт. Бул анын бир мөөнөтү катары эсептелет. Жаңы конституция күчүнө киргенден кийин өкмөт отставкага кетет. Президент министрлер кабинетинин курамын убактылуу түзөт жана аткаруу бийлик органдарынын жетекчилерин дайындайт. Жогорку кеңештердин депутаттарын шайлоо жаңы баш мыйзамга ылайык өткөрүлөт. Бардык деңгээлдеги кызмат адамдары дайындалганга жана шайланганга чейин мамлекеттик органдарда иштеп жаткандар өздөрүнүн ыйгарым укуктарын аткарууну улантат. Конституция күчүнө киргенге чейин мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар аталган конституцияга карама-каршы келбеген бөлүгүндө колдонулат. Конституциянын 44 беренесинин 2-бөлүмү 2023 жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Конституциялык палатанын судьяларынын кызмат орду конституциялык сот түзүлгөнгө чейин сакталат. Жогорку соттун жана жергиликтүү соттун судьялары ыйгарым укуктарын белгиленген мөөнөтү бүткөнгө чейин иштейт. Булак Чындык Кийже.